Сиздердин назарыңыздарда Пауло Коэльонун «Алхимик» романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Мен Салимдин падышасымын, деп эстеди ал. Эмне үчүн падыша койчу менен сүйлөшүп жатат? Деп бир чети тартынып, бир чети таң калып сурады Сантьяго. Анын бир нече себеби бар. Негизгиси сен өз чыйырың менен кетүүгө жөндөмдүүсүң. Ал эмне болгон чыйыр экенин жаш жигит билчү эмес. Ал сен ар дайым жасагың келип жүргөн нерсе. Ар бир адам жаштыкка кадам шилтегенде анын чыйыры кандай болоорун билет. Ал жылдары баары таптак, баары мүмкүн, колдон баары келет. Адамдар турмушта эмне жасагысы келсе ошол тууралуу кыялдангандан коркпойт. Бирок кийин бир мезгил келип, кандайдыр бир табышмактуу күчтөр аралашып, өз чыйырың менен кетүүгө мүмкүн эмес дегенди далилдегиси келет. Сантьягога карыянын сөздөрү анчалык деле таасир эткен жок. Бирок табышмактуу күчтөр аны кызыктырып калды. Мындайды укканда соодагердин кызы оозун ачып калат эмеспи? Ал күчтөр бир караганда гана зыяндуу көрүнүшү мүмкүн. Чындыгында алар сени өз чыйырыңды кантип табышты үйрөтөт. Алар сенин кайратыңды чыңдап, рухуңду бекемдейт. Анткени дүйнөдө бир улуу чындык бар. Ким болбосоң дагы, эмнени кааласаң, ошого сөзсүз жетишесиң. Себеби ал каалоо ааламдын жүрөгүндө төрөлдү. Ал сенин жердеги бешенеңе жазылган тагдырың. Эгерде мен бар болгону дүйнө кыдырып, же соодагердин кызына үйлөнгүм келсе делеби, же кенч таап алгың келсе, дүйнө жаңы адамдардын бакыты менен азыктанат. Бакыты, ошондой эле кайгысы, көрө албастыгы, кызганычы менен. Адамдын жападан жалгыз гана милдети бар. Өмүрүнүн аягына чейин өз чыйыры менен кетиши керек. Баары мына ошондо. Эсиңде болсун. Сен бир нерсени каалаганыңда аалам сенин каалооңдун аткарылышына өбөлгө түзөт. Саамга алар үн катпай аянтка көз чаптырып өтүп бараткан адамдарды карап отурушту. Бир маалда карыя озунуп үн катты. Сен эмне себептен кой кайтарам деп чечтиң? Анткени жер кыдырганды жакшы көрөм. Карыя кызыл арабасы менен аянттын бурчунда жайгашкан бадырак жүгөрү саткан соодагерди көрсөттү. Бала кезинде ал дагы жер кыдырсам деп кыялданчу. Бирок кийин жүгөрү сатып акча топтогонго өттү. Кийин картайганда Африкада бир ай жүрөт. Ал адам баласы өз кыялын ишке ашырууга дайыма бардык шарттар бар экенин түшүнө албайт. Андан көрө кой кайтарса болмок, деди Сантьяго. Ал койчу болсом деп дагы ойлонгон. Бирок кийин соода кылган жакшы экен деп чечкен. Соодагерлердин үстүндө үйү бар. Ал эми койчулар ачык талаада түнөйт. Ата-энелер дагы койчулардан эмес, соодагерлерден күйөө бала күтсөк деп ойлошот. Сантьягонун башына соодагердин кызы тууралуу ой кылт этип кирип, жүрөгү сайгылаша түшкөнүн сезди. Тигил кыз жашаган шаарда деле кызыл арабачан бирөө жарым жүргөн чыгар. Мына ошентип, өз чыйырыңа караганда адамдардын койчулар жана соодагерлер тууралуу пикирлери маанилүү болуп чыгат тура. Карыя китепти барактап, бир маалда кызыгып окуп кирди. Сантьяго күттү, анан тигил өзүнүн алаксыткан сыяктуу аны алаксытмакчы болду. Эмне үчүн сиз мени менен бул тууралуу сүйлөшүп жатасыз? Анткени сен өз чыйырыңа түшсөм деп аракет жасагансың. Азыр болсо андан баш тарткан отурасың. Сиз дайыма ушундай мүнөттө пайда болосузбу? Дайыма. Башка кебете менен келишим дагы мүмкүн. Мен башыңа жакшы ой же туура чечим пайда болгон сыяктуу келүүгө жөндөмдүүмүн. Бурулуш учурда оор жагдайдан чыгуунун жолун айткан жагдайлар да болот. Баарын эстей албайсың. Бирок адатта адамдар менин келгенимди байкашпайт.
Карыя өткөн жумада алтын издеген адамга таш кебетеленип келгенин айтып берди. Бир кезде тигил адам баарын таштап зумруд издеп табууга аттанган. 5 жыл бою дарыянын жээгинде баалуу бир асыл ташты табам деп 9.999.999 ташты талкалап чыккан. Акыры чыдамы түгөнүп, өз кыялынан баш тартмакчы болот. Эми бар болгону бир ташты талкаласа өз зумрутун таап алмак. Мына ошондо карыя ишке кийлигишип, өжөрлөнүп, өз чыйыры менен келаткан алтын издеген адамга жардамдашмакчы болот. Ошентип ал ташка айланып, тигинин бутуна жакын келет. Бирок 5 жыл бою эч майнапсыз күч жумшап ачууланган адам ташты катуу тээп жиберет. Ушунчалык катуу тепкен экен, тигиниси башка бир ташка урунуп, аны талкалап кетет дагы, анын ичинен дүйнөдөгү эң мыкты зумруд күнгө жарк этип жаркырай түшөт. Адамдар жашоосунун маңызы эмнеде экенин өтө эле эртелеп билип алышат, деди карыя. Сантьяго анын көзүнөн кейип турганын сезди. Балким ошон үчүн алар кыялынан тез эле баш тартышса керек. Дүйнө ушундай жаралган. Ушул жерден жаш жигит алардын сөзү кенчтен башталганын эстей койду. Кенчтерди булактар жана дарыялар жер үстүнө алып чыгат. Жер алдына жашыргандар дагы ошолор, деди карыя. Ал эми ошол кенч туурасында кененирээк билейин десең, анда короодогу койлоруңдун 1/10 мага бер. Кенчтин 1/10 берсем кандай болот? Эгерде колуңда жок нерсени берем деп убада кылсаң, кенчке жетсем деген каалооң өчүп калат, деп көңүлү кайт үн катты карыя. Анда Сантьяго короодогу койдун 1/10 цыганга берем деп убада кылганын айтты. Сыгандар абдан айлакер адамдар, карыя үшкүрүндү. Бирок кандай болгон күндө дагы сен дүйнөдө ар нерсенин өз баасы болоорун билип алганың пайдалуу. Жарыктын аскерлери дал ушуга үйрөтүүгө аракеттенишет, деп Сантьягога китебин сунду. Эртең ушул маалда сен мага короодогу коюңдун 1/10 бөлүгүн айдап келесиң. Мен болсо сага кенчти кантип табыштын жолун айтып берем. Көрүшкөнчө кош бол, деди дагы бурчтан нары бурулуп, көздөн кайым болду. Сантьяго кайрадан китепти окуйун деп колуна алды эле, бирок окуй албады. Көңүлүн бир жерге таптакыр топтой албай койду. Ал карыя менен аңгемелешүүдөн улам катуу толкунданып алган. Анткени тигил чындыкты айтып жатканын билди. Жаш жигит дүкөнгө келип, жүгөрүдөн бир пакет сатып алып, карыя ал тууралуу эмне айтканын соодагерге айтсамбы же айтпасамбы деп ойлонуп, айтпай эле коюуну чечти. Кээде баарын болгону болгондой эле калтырып коюш керек деп ойлогон боюнча дүкөнчүгө эч нерсе деп айткан жок. Айтсаң, дөңгөлөктүү кызыл арабасына жедеп көнүп калган соодагер 3 күн бою мунун баарын таштап салсамбы деп ойлоно берет. Аны бул кыйноодон арылтайын, деп Сантьяго порттогу терезеси бар кичинекей будканын жанына жеткиче шаардын көчөлөрү менен алдын карай кете берди. Ал жерде пароходко билет сатылчу. Египет Африкада жайгашкан. Сизге эмне керек эле? Деп сурады кассир. Балким эртең сизден билет сатып алармын, деп жооп берип, Сантьяго четтей берди. Бир коюңду сатсаң эле Африкада болосуң. Бул ой анын тынчын кетирди. Ал эми кассир жардамчысына мындай деди. Дагы бир кыял кеч. Саякаттагысы келет. Ал эми чөнтөгүндө сокур тыйыны жок. Сантьяго кассанын кичинекей терезесинин алдында турганча койлору эсине түшүп, күтүлбөгөн жерден аларга кайтып барыш коркунучтуу боло түштү. 2 жыл бою ал койчулук өнөргө ээ болуп, кесибинин туу чокусуна жетти. Койду кыркканды, козу туудурганды, аларды карышкырдан коргогонду абдан жакшы билет. Андалусиянын бардык жайыттарын 5 колундай билип, ар бир койду сатса же сатып алса, баасы канча болоорун так билчү.
Короо кою жуушап жаткан кашарга эң узак жол менен жөнөдү. Бул шаардын дагы өз сепили бар эле. Сантьяго кыр менен чыгып, чептин дубалына отурайын деп чечти. Ал жерден Африка көрүнөт. Кимдир бирөө ага ошол тараптан байыркы бир замандарда дээрлик бүт Испанияны узакка ээлеп жаткан маврлар сүзүп келишкенин түшүндүргөн. Сантьяго маврларды жининдей жек көрчү. Сыгандарды бул жакка мына ошолор алып келген болуш керек. Дубалга чыксаң, бүт шаар карыя менен сүйлөшүп отурган аянт дагы алаканга салгандай көрүнөт экен. Ошол мага жолуккан сааты куруп калсын, деп ойлоду ал. Ага Цыган кемпир түшүн жоруп берсе эле жетиштүү болмок. Цыган кемпир дагы, карыя дагы анын койчу экенине эч бир маани беришкен жок өңдөнөт. Чындыгында бул адамдар жалгыздыктан, баарынан көңүлдөрү калып, койчулар бүт жан дили менен койлоруна байланып калаарын түшүнбөйт. Ал эми Сантьяго ар бир коюнун кылык жоругун майда чүйдөсүнө чейин жакшы билчү. Тигиниси кысыр калган, тигиниси бир айдан кийин тууйт, тиги четтегилери болсо эң жалкоолору. Ал койлорун кыркканды да, сойгонду дагы билчү. Эгерде ал кетем деп чечсе, койлору куса болот. Шамал башталды. Сантьяго эл муну Левантинчи деп атаганын жакшы билчү. Анткени ал жер урдолук деңиздин чыгыш тарабынан, Левантеден келген бүтпарастардын жел кайыктарын айдап келген шамал эле. Жаш жигит Тарифага келгенче Африка жээги мынчалык жакын экенин сезбептир. Коркунучтуу кошуналар, маврлар кайрадан кол салып келиши мүмкүн. Шамал улам күчөп баратты. Койлор менен кенчтин ортосунда бөлүндү болдум го, деп ойлоду Сантьяго. Көнүп калган ишиң менен көңүлдөнүп умтулган нерсенин ортосунда бирин тандап алыш керек. Андан бөлөк соодагердин кызы дагы бар эмеспи? Бирок койлор маанилүүрөөк. Анткени алар ага көз каранды. Кыз болсо ага көз каранды эмес. Анын үстүнө тигил кыз аны эстейт болду бекен. 2 күндөн кийин ал кыздын алдына барбаса, тигил байкабай деле калаарына ишенип турду. Күндөрү бири-бирине коёндой окшош сезилген адамдар жашоосунда жакшылыктар болуп жаткандыгын деле байкабай калышат. Мен атамды жана энемди, туулуп өскөн кыштагымдын жанындагы сепилди таштадым, деп ойлоду ал. Алар ажырашып жашап көнүп калышкан. Мен дагы көнүп калдым. Демек мен жок болсом, койлор дагы көнүп калышат. Ал бийик жерден кайрадан аянтка көз жүгүрттү. Куурулган жүгөрү сатуучунун соодасы жакшы жүрүп, карыя экөө жана эле сүйлөшүп жаткан отургучта азыр кыз жигит өбүшүп отурушту. Соодагер, деп ойлоду Сантьяго. Бирок оюн улагыча Левантинчинин жаңы, күчтүү илеби түп-түз келип бетин аймалады. Шамал басып алуучу маврлардын жер кайыктарын айдап гана келбестен, адамдын рухун кооптондурган жытты кошо ала келди. Тумчуланып жамынган аялдарды, чөлдү, качандыр бир кезде белгисиз нерселерди, алтын жана укмуштуу окуяларды издегендердин маңдай терин жана кыялдарын кошо айдап келип жатты. Пирамидалардын жытын дагы кошо ала келди. Жаш жигит желе жортуп ээн эркин жүргөн шамалга суктанып, өзү дагы балким ошол шамалга окшоп жүрүшү мүмкүн экенин сезди. Анын жолуна тоскоол болгон эч нерсе жок. Жалгыз өзү гана. Койлор, соодагердин кызы, Андалусиянын талаалары, мунун баары өз чыйырынын босогосундагы нерселер болчу. Эртеси түшкө маал ал аянтка 6 коюн айдап келди. Таң калаарлык иш, деди ал. Менин досум ушул жерден бүт короо коюмду сатып алып, өмүр бою койчу болсом деп кыялданган, деди. Бул жакшы жышаан. Дайыма ушундай болот, деп жооп берди карыя. Муну жакшы башталыш деп коет. Маселен, сен өмүрүңдө биринчи жолу карта ойногону отурсаң, утуп алмаксың. Жаңы баштагандар жолдуу болот. Эмнеге мындай болот?
турмуш сени өз чыйырың менен кетишиңди каалайт. Андан соң карыя койлорду карап, алардын арасынан бир кысыр калдыны таап алды. Сантьяго: бул эч нерсе эмес, ал кой абдан акылдуу, жүндү аябай көп берет, деди. Кенчти кайдан издеш керек, деп сурады ал. Египеттен, пирамидалардын жанынан. Сантьяго абдырай түштү. Жанагы сыган кемпир дагы дал ушинтип айткан, бирок анысы үчүн акы алган эмес. Сен ал жакка кеткен жолду жараткан бул дүйнөдө ар бир адамдын жолун көрсөткөн белгилер боюнча табасың. Сен эмне деп жазылганын окуй билишиң гана керек. Сантьяго жооп бере электе карыя экөөнүн ортосунда көпөлөк айланып учуп калды. Бала кезде чоң атасы көпөлөктөр ийгилик алып келет деп айтканын угуп калчу. Чигирткелер, кескелдириктер жана 4 желекчелүү беде жалбырактары дагы ийгилик алып келет дешчү. Дал ошондой, деди анын ойлорун оңой эле окуп жаткан карыя. Баары сенин чоң атаң айткандай. Мына ошолордун өзү белгилер. Аларга карап сен жолуңан адашпайсың. Ошол сөздөр менен карыя кемселин чечип, көкүрөгүн ачып жиберди. Нес боло түшкөн Сантьяго кече көзүнө жалт этип көрүнгөн буюмду эстеди. Таң кала турган деле нерсе эмес. Карыя көкүрөгүндө алтындан куюлуп, баалуу таштар менен кооздолгон белги тагынып жүрчү. Ал чын эле падыша болуп чыкты. Каракчылар кол салбасын деп жаман кийинип алган болушу керек. Ме алгын, деп карыя көкүрөгүн көрккө бөлүп жүргөн 2 ак жана кара ташты алып Сантьягога сунду. Буларды Урим жана Тумим деп атайт. Ак ташы ооба дегенди билдирет, карасы жок дегенди түшүндүрөт. Белгилерди ажырата албай калганда булардын сага кереги тиет. Сурасаң жооп беришет. Бирок негизи, деп сөзүн улады ал, чечимди өзүң кабыл алганга аракеттен. Сен эми кенч пирамидалардын жанында экенин билесиң. Ал эми 6 койду мен сага чечим кабыл алууга көмөктөшкөнүм үчүн алдым. Жаш жигит таштарын куржунуна катып алды. Мындан ары тобокел кылып, дайыма чечимдерин өзү кабыл алууга тийиш. Дүйнөнүн баардыгы бир бүтүн нерсе экенин унутпа. Белгилер тилин унутпа. Эң башкысы сен өз чыйырыңды аягына чейин басып өтүшүң керек. Эми мен сага бир кыска таржымалды айтып берейин. Бир көпөс уулун бакыттын сырын билип кел деп эң башкы акылманга жөнөтөт. Жаш жигит 40 күн бою чөлдү аралап жүрүп, акыры тоонун башында жайгашкан керемет ак сарайды көрөт. Ал издеген акылман мына ошол ак сарайда жашачу. Күтүлбөгөндөй ак сарай дин адамынын обочо жайына таптакыр окшобой эл абдан көп экен. Соодагерлер товарларын сунуштап, бурчтарда адамдар сүйлөшүп, чакан оркестр, жагымдуу музыка ойноп, залдын так ортосунда бул аймактагы эң чүйгүн тамак аштар коюлган стол турат. Акылман меймандарын кыдырып жүргөндүктөн жаш жигит өз кезегин 2 саат күттү. Акыры акылман эмнеге келгенин угуп, бирок азыр бакыттын сыры эмнеде экенин түшүндүрүүгө убактысы жок экенин айтты. Жаш жигит ак сарайды кыдырып, 2 сааттан кийин ушул залга келсин деди. Сага менин дагы бир өтүнүчүм бар, деди ал жаш жигитке 2 тамчы май куюлган чай кашыкты узатып жатып. Мына бул кашыкты кошо ала кет. Абайла, кашыктагы майды төгүп алба. Жаш жигит кашыктан көзүн албай ак сарайдын тепкичтери менен көтөрүлүп, кайра түшүп жатты. Арадан 2 саат өткөндөн кийин акылмандын алдына барды. Кана, деди тигил. Тамак ишчү бөлмөдөгү Персия килемдери, 10 жыл бою эң өнөрлүү багбандар өстүргөн бакча, китепканамдагы эски фолианттар менен пергаменттер сага жактыбы? Уялганынан жаш жигит эч нерсе көрбөгөнүн, анткени көңүлүнүн баары үйдүн ээси ишенип тапшырган кашыкка куюлган тамчы майларда болгонун мойнуна алды. Артыңа кайт дагы менин үйүмдөгү баардык укмуштарды көрүп чык, деди акылман.
Адамдын кайда жана кандай жашаганын көрмөйүнчө ишенгенге болбойт. Жаш жигит тамчы май куюлган кашыкты алып, кайрадан сепилдин өтмөктөрүн аралап өттү. Бул ирет ал баягыдай коркпостон, бөлмөлөрдү кооздоп турган чанда кездешчү таң калтырган нерселерди, искусство чыгармаларын карап баратты. Бакчаны жана сепилди, курчап турган тоону карап, гүлдөрдү жана картиналар менен статуялардын мыкты жайгаштырылганына баа берди. Акылманга кайтып келип, көргөндөрүн төкпөй чачпай айтып берди. Төкпөй жеткир деген баягы 2 тамчы май кайда? Деп сурады акылман. Ошондо жаш жигит ал майды төгүп алганын көрдү. Мына, ушунун өзү мен сага айта турган бирден бир кеңешим, деди акылмандардын акылманы. Бакыттын сыры дүйнөдөгү даңкы чыккан баардык кереметтерди көрүп, ошол эле учурда чай кашыгыңдагы 2 тамчы май тууралуу эч качан унутпаганыңдыкта. Сантьяго аңгемени угуп бүтүп, көпкө үн каткан жок. Карыя ага эмне айткысы келгенин түшүндү. Койчу жер кыдырганды жакшы көрөт, бирок өз койлорун эч качан унутпайт. Мелхиседек падыша Сантьягону теше тиктеп, алаканы менен анын башын сылагандай бир кызык ишарат кылды. Андан соң койлорун айдаган боюнча өз сапарын улады. Тарифа чакан шаарында маврлар курган байыркы сепил асман тиреп турат. Мунарага чыксаңыз, жүгөрү саткан соодагердин жаймасы турган аянт жана Африка жээгинин бир бөлүгү алаканга салгандай көрүнөт. Мына ошол күнү сепилдин дубалында чыгыштан соккон шамалга жүзүн тосуп, Салимдин падышасы Мелхиседек отурду. Тагдырындагы мынчалык өзгөрүүлөргө тынчсызданган койлор жаңы ээсинен бир аз оолагыраак жерде бири-бирине ыктап, ийрилип турушту. Бирок аларга жем менен суу гана керек эле. Мелхиседек тиги катарда турган чоң кемени карап турду. Ал 1/10 үлүшүн бергенден кийин Ибрагимди эч качан көрбөгөн сымал, эми бул жаш жигитти дагы эч качан көрбөйт. Өлбөстөрдүн эч бир каалоосу болбошу керек. Анткени бул жерде алардын өз чыйыры жок. Ошентсе дагы Мелхиседек жүрөгүнүн түпкүрүндө Сантьяго аттуу жаш жигиттин жолу болсо экен деп тилеп жатты. Ат дегениң, азыр эле ал менин ысымымды унутуп калат эмеспи, деп ойлоп жатты ал. Атымды дагы бир ирет кайталап койсом болмок. Менин ысымымды эстегенде Салимдин падышасы Мелхиседек деген белгисиз абышканы атап турса болмок. Асманды карап, катуу капаланып мындай деди. Сенин сөзүң менен айтмакчы, жаратканым, мунун баары көр тириликтин түйшүгү. Бирок кээде карыган падыша дагы өзү менен сыймыктанса болот эмеспи? Африка дегениң кызык жер, деп ойлоду Сантьяго. Ал чакан ашканада олтурду. Мындай ашканалар бул шаардын кууш көчөлөрүндө абдан көп кездешер эле. Бир топ киши чогулуп, чоң мүштөктү улам бирине берип, кезек-кезеги менен чегип жатышты. Ушул саатта ал кол кармашып бараткан эркектерди, беттери чүмкөлгөн аялдарды, бийик мунарага чыгып, ал жерден түшүнүксүз сөздөрдү катуу созуп жатканда, тегерегиндегилердин баары тизелей чөгөлүп, чекесин жерге тийгизип жаткан дин кызматкерлерин көрдү. Капырлардын мекени, үрп-адаттары да өздөрүнүкү, деди ал өзүнө. Бала кезинде айылдагы чиркөөдө ыйык Жакыптын келбетин көргөн маврлардын жеңүүчүсү ак боз атчан, колуна кынынан сууруп алган кылычын кармап турат. Анын алдында азыр Сантьягонун жанында ашканада отургандарга түспөлдөш түнөргөн адамдар жык-жыйма болуп турушат. Жаш жигит өзүн жаман абалда, жападан жалгыз экендигин сезди. Баса жол түйшүгү менен жүрүп, ал кенчтерге жолду узакка чейин бууп кое турган жагдайды таптакыр көңүлүнөн чыгарып коюптур. Бул өлкөдө баары арабча сүйлөшөт экен.
Ага ашкана ээси келип, Сантьяго ага дагы кошуна столдо адамдар ичип жаткан оокаттан алып келип берүүсүн жаңсап түшүндүрдү. Көрсө, ал ачуу даамданган чай экен. Жаш жигит шарап ичкиси келген. Айтмакчы, мунун баары анча мааниге эмес эле. Кенч тууралуу, ага кантип жетсе болот деп гана ойлонуш керек болчу. Койлорду саткандан бир топ акча түшкөн. Алар чөнтөгүндө жатты. Болгондо дагы сыйкырдуу касиетин көрсөткөнгө үлгүрдү. Акчасы бар адам өзүн канчалык жалгыз сезбейт экен. Жакында бир нече күндөн кийин ал пирамидалардын жанында болот. Көкүрөгүндө таза алтындан куюлган белги тагынып жүргөн карыя 10 чакты кой үчүн аны алдамак эмес. Карыя ага белгилер тууралуу айткан. Сантьяго кысыктан сүзүп өткүчө ошолор тууралуу ойлоп жатты. Ал кептөр күнүнө түшүндү. Андалусияны кыдырып жүрүп, жердеги жана асмандагы белгилер боюнча алдыда эмнелер болоорун туюндурчу төлгөлөрдү таанып калган. Канаттуу куш жылан жашынып жаткандыгын туюндурушу ыктымал. Бадал болсо жакын жерде булак же дарыя бар экенин билдирет. Мунун баарына койлору үйрөткөн. Эгерде аларды Кудай жетелеп баратса, ал мени дагы жолумдан адаштырбайт деп ойлоп, Сантьягонун көңүлү бир аз тынчый түштү. Ал тургай чай дагы анчалык ачуу сезилген жок. Сен ким болосуң? Деп бир маалда испанча бирөө суроо узатты. Сантьяго жеңилдей түштү. Ал белгилер жөнүндө ойлонуп жатты эле, мына белги берилди. Ага суроо узаткан эме аны менен куракташ эле. Батышчасынан кийиниптир. Бирок өңү анын ушул жерлик экенин көрсөтүп турду. Испанчаны кайдан үйрөнгөнсүң? Деп сурады Сантьяго. Бул жердегилердин дээрлик баары испанча билет. Испанияга 2 сааттык жол. Олтур, мен сени бир нерсе менен сыйлайын. Өзүңө да, мага да шарап заказ бер. Чайды анча жакшы көрбөйм. Бул өлкөдө шарап ичишпейт, деп жооп берди тигил. Ага дин жол бербейт. Сантьяго ага пирамидаларга жетиши керек экендигин айтты. Ал аз жерден кенч тууралуу айтып жибере жаздады. Бирок өз учурунда эстей калды. Тигил араб пирамидаларга жеткириш үчүн кенчтин бөлүгүн талап кылышы мүмкүн эле. Мени пирамидаларга жеткире аласыңбы? Мен ал үчүн сага акы төлөп берет элем. Ал кайда экенин сен билесиңби? Ал тургай элестете да албасаң керек, Сантьяго ашкана ээси жакын келип, алардын сөзүнө ынтаа коюп кулак төшөп жатканын байкады. Анын көзүнчө айткысы келген жок. Бирок мынчалык жакшы табылган жол көрсөтүүчү адамды колдон чыгаргысы да келген жок. Сен Сахара чөлү аркылуу өтүшүң керек, деди тигил неме. Ан үчүн акча керек. Акчаң барбы? Сантьягону бул суроо таң калтырды. Бирок ал карыянын, эгерде сен бир нерсени кааласаң, бүт аалам сенин каалооңдун ишке ашышына өбөлгө түзөт деген сөзүн эстеп калган. Чөнтөгүнөн акчасын алып чыгып, аны арапка көрсөттү. Ээси дагы жакыныраак келип, тешетик деп калды. Анан тигил жаш жигит менен арапча бир нерсе деп сүйлөштү. Сантьягого ашкана ээси бир нерсеге ачуусу келгендей сезилди. Бул жерден кетеличи, деди жаш жигит. Биздин бул жерде отурушубузду ал сүйбөй жатат. Сантьяго сүйүнүп ордунан туруп, эсептешейин дегиче ашкана ээси аны колунан кармап бир нерселерди айтып жатты. Сантьяго бошонгусу келсе күчү деле жетмек, бирок бөлөк өлкөдө болгондуктан өзүн кантип алып жүрүштү билген жок. Бактыга жараша жаңы таанышы ашкана ээсин түртүп жиберип, Сантьягону эшикке алып чыкты. Ал сенин акчаңды тартып алгысы келген. Танжер Африканын башка шаарларына окшобойт. Бул жер порт. Ал эми портто дайыма кисабирлер көп болот. Ага ишенсе болот. Кыйын кырдаалда жардам берди. Сантьяго чөнтөгүнөн акчасын алып чыгып кайра эсептеди. Эртең пирамидаларга жөнөсөк болот, бирок ан үчүн 2 төө сатып алыш керек. Анан ал Сантьягонун колунан капчыкты алды.
Алар кадам сайын түркүн нерселерди саткан палаткалар, күркөлөр турган кууш көчөлөр менен жүрүп соода аянтына чыгышты. Базарда миңдеген эл кыжык учу соодагерлер товарларын сатышып, талашып, тартышып жатышат. Жашылча жемиштер канжарлардын жанында жайгашып, килемдер түрдүү муштөктөргө жанаша жатат. Сантьяго жол баштоочусунан көзүн албай келатты. Тигилнеме акчасынын баарын алып алган. Ал акчасын кайра алып алайын деген, бирок ыңгайсыз болот го деп ойлоп койду. Азыркы өлкөнүн каадалары, салт санаасы ага белгисиз эле. Эч нерсе эмес деп ойлоп койду ал. Мен андан көзүмдү алганым жок, ушул эле жетиштүү. Анткени мен андан күчтүүмүн да. Күтүүсүздөн ал түркүн товардын арасынан буга чейин көрө элек ушунчалык кооз кылычты көзү чалды. Кыны күмүштөн жасалган, сабы кымбат баалуу таштар жана карартылган күмүш менен кооздолгон. Сантьяго Египеттен кайтып келгенде сөзсүз дал ушундайды сатып алам деп чечти. Канча турат экен, сурасаң, деп кайрылды жол баштоочуга. Мына ушул маалда ал кылычка көзү түшүп, саамга алаксый калганын түшүндү. Жүрөгү дароо зырп эте түштү. Ал көз алдына эмне тартылаарын сезип, кылчактап карагандан коркту. Дагы бир саамга кылычтан көзүн албады дагы, кайраттанып мойнун бурду. Базар буркан шаркан түшүп, эл кыжык учу, баш аламан болгон килемдер жаңгактарга, жез батыныстар үйүлгөн салаттарга аралашып жайылып жатат. Эркектер менен паранжа кийген аялдар кол кармашып чубап, белгисиз тамак аштын жыты мурун жарат. Ушунун арасында жаңы эле жол баштап келаткан жолдошунун караны эч жерде көрүнбөйт. Сантьяго оболу ишенген жок. Көпчүлүктү кокусунан бири-бирин жоготуп алышты деген ойго жетеленип, тигилнеме келет деген үмүт менен ошол ордунан жылбайын деп чечти. Аз убакыт өттү. Бийик мунарага бир адам көтөрүлүп, бир нерсе деп ыр созгондой кыйкырып кирди эле, дароо элдин баары жерге чөгөлөй калып, чекесин жерге тийгизип, анын ырын коштоп кетишти. Андан соң тартиптүү жумушчу кумурскалар өңдөнүп, товарларын салыштырышып, палаткаларын жана күркөлөрүн жаап салышты. Базар кан буугандай тынчып, ээн калды. Күн дагы уясына батканы калды. Сантьяго аянтты курчап турган үйлөрдүн ак чатырларынан күн нары эңкейип кеткичекти көпкө көз салып турду. Күн бүгүн жаңыдан көтөрүлүп келатканда ал башка континентте жүргөнүн, койчу болуп, 60 койдун ээси катары соодагердин кызы менен жолугушууну күткөндүгүн эстеди. Таң эртең менен ал короо коюн жайытка айдап чыгаарда эле эмне болоору алдын ала белгилүү эле. Эми болсо күн батаарда ал башка өлкөдө жүрөт. Бөлөк эл, бөтөн жерде жүргөнү аз келгенсип, бул жердеги адамдар кайсы тилде сүйлөөрүн дагы билбейт. Ал азыр койчу болбой калган. Баарынан ажырады. Оболу акчасынан, демек эми кайрак артка кайтып, баарын башынан баштай албайт. Мына ушунун баары күн чыгып баткыча болгон иш, деп ойлоду ал. Ошентип өзүн өзү аяп кетти. Анткени кээде өзгөрүүлөр ушунчалык тездик менен болот дейсиз, ага көнмөк турсун, деп оозуңду ачканга да үлгүрбөйсүң. Ыйлагандан уялды. Ал койлорунун көзүнчө да ыйлагандан уялчу. Бирок базардын аянты ээн калды. Ал болсо мекенинен алыс жерде жападан жалгыз отурат. Сантьяго ыйлап жиберди. Кудайым түшүнө ишенген кишилерди жазалагыдай ушунчалык калыстыгы жокпу? Мен койлорумду кайтарып жүргөндө бактылуу элем. Тегерегиме бакытымды чачыратып турчумун. Мен келгенде адамдар кубанып, мени сыйлуу мейман катары кабыл алышчу. Эми мен кайгыга батып бактысызмын. Эмне кылаарымды билбейм. Мен эми каардуу жана ишенбеген адамга айланып, бир адам мени алдап кеткен үчүн элдин баарынан шектене берем. Кенчти тапкан адамдарды жек көрө баштайм. Анткени мен кенчти таба алганым жок. Мен колумдагы ошол кичинекей нерсеге жармаша берем. Себеби бүт ааламды таанып чыгыш үчүн мен ушунчалык кичинекеймин жана сайда саным жок.
ал шамшум эткидей оокат жок дегенде май сүйкөлгөн бир кесим нан калбады бекен деген үмүт менен куржунун ачты. Бирок куржундун ичинен калың китеби менен курткасын, тигил карыя берген 2 ташты тапты. Аларды көрүп Сантьяго аябай жеңилдей түштү. Ал 6 коюн карыянын төшүндөгү баалуу 2 ташка алмашып албады беле. Ал таштарды сатып, билет алып, кайра артка кайтып келет. Эми мындан ары акылдуу болом, деп ойлоду ал, таштарды куржунунан алып, чөнтөгүнө катып жатып. Мына, өзүн тонуп кеткен жанагы жигиттин портто дайыма кисебирлер көп болот деген жалгыз чын сөзү тиешелүү болгон порт турат тигинде. Тигил жолоочуңа ишенбе деген кепти түшүндүрө албай жаткан ашкананын ээси эмне эле мынчалык кызууланып жатканын эми түшүндү. Мен кудум элдин баары сыяктуу элемин. Каалоомду чындык катары кабыл алам жана дүйнөнү кандай болсо ошондой эмес, мен көргүм келгидей кылып көрөм. Ал кайрадан тигил таштарды колуна аяр кармалады. Алаканына салса таштар жылуу жана жылмакай экен. Чыныгы кенч. Алаканыңа салсаң көңүлүң жай болуп, жеңилдей түшөсүң. Бирок баалуу таштар ал падыша менен жолугушканын далилдеп турду. Анын көңүлүндө баягы сөздөрү жаңырды. Эсиңде болсун. Сен бир нерсени кааласаң, аалам сенин каалооңдун аткарылышына өбөлгө түзөт. Сантьяго мунун чындык экенин түшүнгүсү келди. Ал ээн калган базардын аянтынын ортосунда турган. Чөнтөгүндө сокур тыйын акчасы жок. Койлорун кайда камайм деп кам көрүштүн зарылчылыгы жок эле. Бирок баалуу таштар ал падыша менен жолукканын, болгондо дагы анын жашоосун баштан аяк жакшы билген, уруксатсыз алып алган атасынын мылтыгынан тартып, алгачкы мамилелешкен аялга чейин турмушун бүт билген падыша менен жолугушканын ырастап турбайбы? Таштар табышмакты табууга жардам берет. Алар Урим менен Тумим деп аталат, деп эстеди ал. Сантьяго таштарды чөнтөгүнөн кайра алып чыгып сынап көрөйүн деди. Карыя суроолорду так бериш керек. Анткени таштар эмне кааларын так билгендерге гана жардам берет деп айткан. Ал карыянын батасы дагы эле мага тийип жатабы деп сурады. Ооба, деп жооп берди таш. Мен кенчти таба аламбы? Деп сурады Сантьяго. Колун куржунга салып, таштарды алып чыкмакчы болгондо 2 таш тең жыртыкка түшүп кетти. Ал негедир буга чейин куржуну тешик экенин байкабаптыр. Сантьяго таштарды жерден алып кайра катып коеюн дегиче башына жаңы бир ой келди. Белгилерге көз салып ошолорду ээрчи, деген ага карыя. Белги. Сантьяго каткырып жиберди. Анан ал жердеги таштарды алып куржунуна салды. Ал куржунун тешигин жамайм деп ойлонуп да койбойт. Таштар керектүү маалда жерге түшүп калат. Өз тагдырыңдан качып кетүүгө аракеттенбеш үчүн кээ бир нерселерди сурабай эле койгон жакшы экенин түшүндү. Карыяга өзүм чечем деп убада бергем, деди ал өзүнө. Бирок таштар карыя али да анын жанында жүргөнүн туюндурду. Эми ушул нерсе ага ишеним берди. Ал кайрадан базардын ээн аянтына көз чаптырды. Бирок эми баягыдай үмүтсүз караган жок. Анын алдында бөлөк дүйнө эмес, жаңы дүйнө созулуп жатты. Негизи ал ар качандан бир качан жаңы дүйнө таанысам дегенде ак эткенден так этчү эмес беле. Мейли, пирамидаларга жетпесе дагы баардык койчуларга караганда ал азыр деле абдан алыс жерге жетпедиби? Болгону алардан 2 сааттык жолдон кийин баардыгы башкача экенин билишсе гана, деп ойлоду ал. Жаңы дүйнө, тыптынч базар аянты созулуп жатты. Бирок ал базар канчалык кыжы-кужу болуп, жашоого толуп турган кезин көрбөдүбү? Эми аны эч качан унутпайт. Ал кылыч туурасында дагы эстеди. Албетте, ал болгону кылычты саамга карап алаксый түшкөн үчүн катуу жазаланды. Бирок буга чейин ал мындайды эч качан көргөн эмес да. Сантьяго күтүлбөгөн жерден дүйнөгө кысапырга жем болгон байкуш курмандыгы катары эмес, кенч издеп, укмуштуу кызыктарды издеп чыккан эр жүрөк катары карай алаарын түшүндү.
Мен кенч издеп, укмуштуу кызыктарды самап чыккан эр жүрөкмүн, деди ал уйкуга көчүлүп баратып. Ал кимдир бирөө аны капталга түртүп жатканынан ойгонуп кетти. Сантьяго кайрадан буркан шаркан жашоого аралашкан базардын чок ортосуна жатып алган экен. Сантьяго койлорун издеп тегерегин каранды. Дароо башка дүйнөгө келгенин түшүнүп, адаттагыдай кейигендин ордуна көңүлүн толкуткан бакытты сезди. Эми ал тамак менен суу издеп кыдырбайт, ал кенч издеп жөнөйт. Анын чөнтөгүндө бир тыйыны жок, бирок жашоого зор ишеними бар. Кечээги түнү ал китептерде өзү окугандардын бири болуп, укмуштуу кызыктарды издеп чыккан тагдырды өзүнө тандап алды. Жаш жигит шашылбай аянтты кыдырып жөнөдү. Соодагерлер палаткаларын, күркөлөрүн ачып жатышты. Ал таттууларды сатып жаткан соодагерге товарларын текчеге жайышып берди. Таттуу саткан соодагердин жүзүндө күлкү ойноп турду. Ал көңүлү жайдары болуп, жаңы жумушчу күнүн тосуп алганы жатты. Мунун өзү Сантьягога Мелхиседектин табышмактуу падышасын карыяны эске салды. Ал дүйнө кыдырып же соодагердин кызына үйлөнгүсү келген үчүн таттууларды жасаган жери жок. Ага бул иштин өзү жагат, деп ойлоду дагы. Жаш жигит бир караганда эле адам өз чыйырынан канчалык алыс же жакын экенин карыядан кем эмес аныктай алаарын баамдады. Бул эң эле жөнөкөй нерсе экен. Буга чейин мен муну эмнеге түшүнгөн эмесмин? Тентти тартып бүткөндө ашпозчу ага алгачкы бышкан пирожкисин сунду. Сантьяго аны рахаттанып жеди дагы, ыраазычылык билдирип, жолун андан ары улады. Бир нече кадам жасаары менен палатканы тиккиче кондитер арабча, ал эми өзү испанча сүйлөп, бирок экөө тең бири-бирин жакшы түшүнүшкөнүн эстей койду. Демек сөздөргө байланбаганда тил бар тура, деп ойлоду ал. Мен ал тилде койлорум менен сүйлөшчүмүн. Эми болсо адам менен сүйлөшүп көрдүм. Карыя айткандай, баары бир бүтүн нерсе. Сантьяго белгилерди байкабай калбаш үчүн шашылбастан Танжердин көчөлөрү менен басып көрөйүн деп чечти. Бул иш чыдамкайлыкты талап кылат. Бирок ар бир койчу биринчи кезекте бул изги касиетке үйрөнүшү керек. Жаңы дүйнөдө ага койлору үйрөткөн нерсенин пайдасы тиет деп кайра ойлоп койду ал. Баары бир бүтүн нерсе. Мелхиседектин сөзү кайрадан анын эсине түштү. Хрусталь идиштерди сатуучу жаңы күн кандай башталып жатканына көз жүгүртүп, адатынча зеригип турду. Мына 30 жылдан бери ал сатуучулар чанда кирген чакан дүкөнүндө тик эңкейиште олтурду. Азыр эми жашоосун өзгөртүшкө кеч болуп калган. Ал болгону хрусталь сатканды гана билчү. Кезинде анын дүкөнүндө араб соодагерлери, англис жана француз геологдору, немис жоокерлери, акчалуу адамдар топтолуп турушчу. Учурунда хрусталь сатуу пайдалуу иш болчу. Ал абдан байып, карыганда сулуу аялдары турмушун көрккө бөлөп, көңүлүн көтөрөт деп кыялданчу. Бирок мезгил өзгөрдү. Аны менен кошо шаар дагы өзгөрдү. Түйшүк күчөп, Танжерди кучагына ороду. Соода борбору башка жака жылып кетти. Кошуна соодагерлер көчүп кетишти. Эңкейиште бир нече дүкөн гана калган. Кардарлар тоого чыгып, ал дүкөндөрдүн бирине киргиси да келбей калган. Бирок хрусталь сатуучусунун башка айласы жок эле. 30 жыл бою ал хрусталь сатып алып, кайра сатканды гана билет. Азыр бул турмушун өзгөртүүгө кеч болуп калган. Таң эртеңден туруп, жанынан анда-санда бир адам өтүп жатканына көз салып олтурчу. Бул көрүнүш жылдан жылга кайталанып келген. Ошондуктан бул качан келерин, тигил качан чыгаарын алдын ала билчү. Бирок түштөнүүгө бир аз калган кезде витринанын жанына чет элдик бир жаш жигит токтоп калды. Ал жакшы кийингенине карабай, хрусталь сатуучу тажрыйбалуу көзү менен анын чөнтөгүндө акчасы жок экенин аныктады.
Ошентсе дагы дүкөнүн каалгасын ачып, ал кеткиче күтө турайын деп чечти. Каалгада бул жерде баары чет тилдерде сүйлөгөндү билет деген жарыя илинип турган. Сантьяго текченин ары жагында дүкөн ээси пайда болгонун көрдү. «Мына бул стакандарды кайрадан тазалап жууп берейинби?» деп сурады жаш жигит. «Бул кебетеси менен аларды эч ким сатып албайт». Ээси эч нерсе деп жооп катпады. «Акысына мага бир аз тамак бересиз?» Ээси үн катпай аны тиктеп турду. Сантьяго чечим кабыл алыш керектигин түшүндү. Куржунунда курткасы жаткан. Чөлдө анын пайдасы тийбейт. Ошол курткасын алып чыгып, стакандарды сүртүп кирди. Жарым сааттан кийин витринадагы бардык стакандар жалтырап чыкты. Ошол маалда эки кардар келип, хрусталь буюмдарынын бирин сатып алышты. Жумушун бүтүп, Сантьяго ээсинен тамак сурады. «Жүрү мени менен», деп жооп катты тигил. Ал каалгага түштөнүүгө жабылды деген жазууну илип, Сантьягону чолок көчөнүн эң жогорку жагындагы чакан барга алып барды. Хрусталь сатуучу күлө жайнап, Куранда ачка адамдын курсагын тойгузуш керек деп айтылат. Анда неге сиз мени идиш тазалап жатканда токтоткон жоксуз? Анткени стакандар кир болчу. Сага да, мага дагы акылды жаман ойлордон арылтыш керек эле. Тамактанышкандан кийин ал мындай деди. «Сен менин дүкөнүмдө иштесең жакшы болмок. Бүгүн сен товарларды жуугуча эки кардар келди. Бул жакшы белги. Адамдар белгилер тууралуу көп айтышат», деп ойлоду койчу. «Бирок аны толук түшүнө беришпейт. Мен өзүм деле толук түшүнө бербей, ушунча жыл сөзү жок тил аркылуу өз койлорум менен сүйлөшүп жүрдүм». «Кандай кылмак болдуң?» деп көшөрүп жатты сатуучу. «Мага иштейсиңби? Таң аткыча мен бардык товарды кайрадан жууп чыгам», деп жооп берди жаш жигит. «Акысына сиз мага Египетке жеткидей акча бересиз». Карыя кайрадан каткырып жиберди. «Сен бир жыл бою менин дүкөнүмдө хрусталь жууп, ар бир сатылган буюмдан жакшы пайыз алсаң дагы, баары бир буга кошумча кылып карызга акча алышың керек. Танжерден пирамидаларга чейин чөлдү бойлоп миңдеген чакырым». Саамга бүт шаар уйкуга көчүлгөнсүп, жымжырт боло түштү. Базарлар тарап, товарларын келиштире мактаган соодагерлер, минаретке чыгып Курандын сөздөрүн созгон адамдар, сабына оймо чийме түшүрүлгөн кылычтар жоголду. Үмүт менен укмуш кызыктар, карыган падыша менен өз чыйыры, кенч менен пирамидалардын бардыгы кайдадыр жоголуп кеткенсиди. Бүт дүйнөдө тынчтык орной калды. Анткени Сантьягонун жаны нес боло түштү. Ооруганын да, кыйноолорду да, көңүл калууну дагы сезбестен, ашкананын чакан каалгасы аркылуу мелтиреп тиктеп, мына ушул саамда бардыгы биротоло бүтүшүн самап, ушунчалык өлгүсү келди. Сатуучу аны таң калып карап турду. Эртең менен, мына жакын деле ал абдан көңүлдүү жүрбөдү беле? Эми ал жайдарылыктын изи дагы калбады. «Уулум, мен сага мекениңе кайтып барышыңа акча бере алам», деди сатуучу. Жаш жигит жооп бербеди. Ордунан туруп, кийимин оңдоду дагы куржунун көтөрдү. «Мен сизде иштеп калмай болдум», деди ал. Саамга үн катпай туруп, минтип кошумчалады. «Бир нече кой сатып алыш үчүн мага акча керек».